Ленин районуна караштуу жер ынтымагы конушунун тургундарын жашаган жерине каттоо башталды. Ал үчүн 5 калкты мобилдүү тейлөө борбору иштеп жатат. Белгилей кетсек, декабрь айынын башында аталган конуштун жашоочуларына тех паспорт берилген. Буга чейин жашаган жеринде каттоого тура албагандыктан мамлекеттик кызматтарды ала алышкан эмес. Эскерте кетсек, 18 ноябрда жашоочулар менен президент жолугуп мамлекеттик тиешелүү органдарга маселени иликтеп чечим кабыл алууну тапшырган. Учурда каттоо кызматы менен райондордун администрация кызматкерлери бирге иш алып барып жаңы конушту мыйзамдаштыруу аракети уланууда. Жалпы Бишкек шаары боюнча турак жайларын мыйзамдаштыра турган 7000ден ашык үй-бүлө бар. Жер ынтымагы боюнча бизге 1187 заявка түшкөн. Азыркы бул заявка түшкөн баары кат жүзүндө кайрылгандан кийин тех паспорт баарына тийген. Азыр мына бүгүн ошо каттоо иши башталды. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, 5 машина келди. Буюрса биз мобилизацияны күчөтүп, азыр могул көчө башчыларына, мап башчыларына баарына айтып деп атабыз. Бул иш-чараны Кудай буйрса мына бир жуманын ичинде бүтүргөнгө болушунча биз аракет кылып атабыз азыр. Көп эле кыйынчылыктар болду. Жана шайлоолорго катыша албай калдык. Ар кандай балдардын документин алаганга справка жок, ошолорго катыша албай калдык. Экинчиден ошол биздин проблемабыз ошо документ эле болду да. 8-9 жыл болду жашаганыма, өзүбүз ушул жерден жер сатып алып жашаганбыз. Учетко турбай, учеттон кыйналып, ар жактарда учетто туруп кыйналдык. Ошон үчүн азыр ушу учетко туруп атабыз, аябай сүйүнүп атабыз. Элдин маанайы да жакшы.